Француздардын сүйүктүү гүлү эсептелинген каланхоя. Бул аталыш кытайлыктар тарабынан ыйгарылып, дүйнөдө анын 200дөн ашуун түрү бар. Көбүнчө Түштүк Африка жана Түштүк Американы мекендейт. Узундугу 15 сантиметрден 3-4 метрге чейин жетүүсү мүмкүн. Каланхоя өзүнө эки функцияны алат: декоративдүү өсүмдүк жана дары чөп катары. Үй шартында өстүрүү эч кандай кыйынчылыкты жаратпайт. Болгону жакшы көрүү менен кароо керек. Каланхоянын гүлдөө этабы бул январь айында бутон чыгара баштайт. Бул каланхоя суккулент гүлдөрдүн катарына кирет, ошондуктан сууну аз ичкен гүлдөр болуп эсептелет. Каланхоянын январь айында бутон чыгара баштаган убагында сууну азыраактан куюп турасыздар. Ал эми ай убагында уже гүлдөгөн убакыты келип калат. Гүлдөгөн маалда жайындасы жумасына бир жолу суу куюп турсаңыздар болот. Жай мезгилинде топурагы катуу кургоого учураса, гүлүңүз ооруп, жалбырактарында сары тактар пайда болот. Оптималдуу температурасы 20-25 градус. Каланхоя эң кооз гүлдөгөн гүлдөрдүн катарын толуктайт, андыктан адистер бөлмөгө көбүрөөк өстүрүүнү сунушташат. Өзгөчө мына ошол ак түстөгүсүн. Эгерде маанайыңыз жок болгон болсо, анда каланхоя гүлүн өстүрүңүз, дагы ошол 1-2 сааттын ичинде маанайыңыздын жогору болушуна чоң салым кошот. Мындан сырткары, эгерде сугарууда бул жалбырактары сыйдан болгону үчүн ар дайым сууну сээп турганыңыз жакшы. Бул да болсо гүлдүн жакшы өсүшүн шарттайт. Ал эми дарылык касиетине келе турган болсок, элдик медицинада көбүнчө перис жана деграмона каланхоясы колдонулат. Жалбырагы 94% суудан турат. Ошон үчүн кеңири анын ширесин колдонуу мүмкүн. Жалбырагынын курамында алма, уксус, лимон, шебел кислоталары жана С, П витаминдери бар. Жаңы гана үзүлүп алынган жалбырагы кан агуу, катуу ооруну, керек болсо тиш оорусун да базаңдатат. Мындан сырткары ашказан ооруларынан арылуу үчүн да колдонулуп келет. Баарынан да күйүктү бат кетирүүчү каражаттардын катарын толуктайт. Айымдар үчүн кошумча маалымат. Каланхоянын косметологияда да орду чоң. Бетти тазалоо үчүн эң сонун маскаларды жасасаңыз, жыйынтыгы канааттандырарлык болот, дешет косметологдор. Асель Талгат кызы, Эмилкан Эмбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таң нуру программасы үчүн.